Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı mekendештер, qadırlı musulman bir tuğandar. Barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам барыбызга пайдалуу илим берсин. Дүнүйөдө дагы, ахиретте дагы пайдасы тие турган кабыл болгон амал берсин. Жакшы сөздөрдү, жакшы иш амалдарды ихлас коштогон баарыбызга Алла Таалам кең берекелүү рызкы берсин. Адалдан, эч кимге корзар кылбаган, жан дүйнө руханий оорулардан толук туруктуу шыпасын берсин. Пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дуадан Аллахым сактасын. Тугандар, жашоо сыноо. Алла Таалам жакшылыгы менен да сынайт, жамандыгы менен да сынайт. Ва наблукум бишшарри вал хайри фитнатан. Алла Таала өз айтып атат. Силерди биз жамандык менен дагы сынайбыз. Кичине кырсык берип сынайбыз. Оору берип сынайбыз. Араңардан адамдарды азайтып сынайбыз. Мөмө жемишиңерди, же болбосо дагы бир соода, дыйканчылыктарыңарды, эгин зарлаңарды аны азайтып сынайбыз. Бул биздин сынообуз. Ушул жерде эмнени сынап атат десеңиз, сабыры барбы же жокпу? Үмүтү барбы же жокпу? Алла Таалага кайтабы же кайтпайбы? Күнөөлөрүнөн тооба кылабы же кылбайбы? Арам иштерин таштайбы же таштабайбы? Алла Тааланын сыноосу. Жакшылык менен дагы сынайбыз дейт. Бийлик берип сынайт, байлык берип сынайт, ден соолук берип сынайт, перзенттерди берип сынайт, досторду берип сынайт. Бул Алла Субханаху ва Тааlanын сыноосу. Бул да эмне? Шүгүр кылабы кылбайбы? Эмнеден сыноо? Шүгүрдөн. Кыйынчылык менен, жамандык менен келип атканда сабырдын сыноосу, жеңилдиктер, неаматтар, иш жүрүшүп атканда шүгүрдүн сыноосу. Алла Таалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды үлгү кылып, сыноодон кандай өтүш керек пайгамбарыбыздын жолун сактаган. Ар бир эркек, ар бир аялга, ар бир бай, ар бир кулга сыноодон өтө турган жолду пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Алла силерди ушинтип сынайт. 24 saat сынайт. Сыноо качан бүтөт? Финиш. Өлүм менен. Сыноонун натыйжасы качан чыгат? Денеден жан чыкканда чыгат. Ошондо бул бактылуу, бактысызбы? Түбөлүктүү бейишке барабы же түбөлүктүү дозокко барабы? Чечим ошондо чыгат. Ага чейин эч ким шашылбасын чечим чыгарганга. Эч кимдин акысы жок бул бейиштик, бул дозоктук. Мен мындай же тигиндей дегенгечи жок. Дин сиздин байлык, бийлигиңизди, буюм нерсеңизди талашпайт. Кереги жок. Просто ошол жерде сиз дыйканчылыгыңызды кыла бериң, дыйканчылыгыңызды талашпайт. Дин айтат, ошо дыйканчылыкты туура кылыңыз деп эле айтат. Болду. Сооданы туура эле кылыңыз. Өкмөтүңүздү туура эле кылыңыз. Аны мага бер дебейт ал. Аллага кажети деле жок аны. Тура жолун пайгамбарлар алып келген. Алла Таала буйруктарды берген. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам пайгамбарыбыз ошо буйруктун аткарыла турган жолун көрсөткөн. Буйруктун аткарыла турган жолун үйрөткөн. Ошо буйрукту, Алланын буйругу кандай аткарыш керек? Үйлөндүң. Үйлөнүү буйрук. Бирок кандай жолун аткарыш керек? Пайгамбардар. Акыл эске жеттик. Жууну жолу, намаз, зекет, ороз, фараз, бардыгы неме о? Кыскасы айтканда туугандар, биздин өмүрүбүз күн сайын кыскарып атат. Бирок ушуну жашообуздун ар бир минутасы кеткен сайын биздин өмүрүбүз азайып атат. Түгөнүп баратат. Hazreti Ali разияллаху анху ошентип айтканда, дүниөнүн да балдары бар, ахиреттин да балдары бар. Эй, силер ахиреттин балдары болгула, дүниөнүн балдары болбогула. Анткени ахирет жүздөнүп келатат, дүниө артын көрсөтүп кетип баратат дейт да. Күндөн күнгө биз дүниө менен кош аракет атабыз.
Ахиретке жүздөнүп кетип атабыз. Ахиретке жүздөнүп кетип атабыз. Ошон үчүн чыныгы келечек түбөлүктүү ахирет. Чыныгы келечек түбөлүктүү ахирет. Бир алым айткан экен, дүниөнүн бир нерсесине дагы кайгырганга лайык эмес деген экен. Кайгырганга бир гана лайыктуу нерсе бул дүйнөдө диниңе кемчилдик болсо, ушуга кайгырсаң болот. Ушу лайыктуу. Диниңе кемчилдик келип атса, Алла менен байланышың алсырап калса, ушуга кайгырса болот. Калган дүйнөдөгү бир нерсеге да кайгырганга лайык эмес. Урматтуу туугандар, Алла субханаху ва таала сыноо дүйнө кылып жаратып, түбөлүктүү ахиреттеги бейиштин түбөлүктүү неематына же дозоктун түбөлүктүү азабына мына дүйнө чечет. Ушу Алла тааланын берген жашообуз кандай өткөрөбүз, ушу чечет. Ушуга карап, ушунун негизинде Алла таалан бизге мамиле кылат. Саңа эмне белек берилеби, сыйлык берилеби, же кордук азап берилеби? Мына жашоо. Ошон үчүн бул кайра кайтып келбей турган жашообуз, кайра кайтып келбей турган жаштыгыбыз, кайра кайтып келбей турган өмүрүбүздү ар бир минутасын өзүбүздүн пайдабызга, ахиретибизди курганга, ахиретибизди оңдогонго, Аллага жакындаганга, Алланын сүйкүмдүүсү, бендеси болгонго, Алла бизден талап кылган эле ошол. Сен ата ыктыяр берди, тандоо берди. Болбосо Алла таала инсанды мажбур кылып эле кааласаң бейишке, кааласаң дозокко чечип салган. Жок, мажбурлаган жок. Оңолуунун жолу, бузулуунун жолу экөөнү тең айтты. Мынал жол оңолуунун жолу, мынал жол бузукулуктун жолу. Оңолуунун жолундагы имамдар пайгамбарлар, бузулгандын жолундагы имамдар шайтандар. Бардыгын эч нерсе жашырын эмес. Эч нерсе жашырын эмес. Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Алла таала пайгамбар кылып жиберди. Кимге пайгамбар кылып жиберди? 4 сөз бар. Инсан менен жиндерге эле пайгамбарбы? Кээ бир алымдар айтат, биздин пайгамбарыбыз инсан менен жиндерге эле пайгамбар дейт. Кээ бир алымдар айтат, жок, биздин пайгамбарыбыз инсандарга, жиндерге плюс периштелерге пайгамбар дейт. Кээ бир алымдар айтат, жок дейт, биздин пайгамбарыбыз инсандарга, жиндерге, периштелерге плюс айвандарга дагы пайгамбар дейт. Кээ бирлер айтат, жок дейт, бүткүл жаралганга, творение, ошонун баарына пайгамбар дейт. Пайгамбарыбыз өзү дагы айткан, урсилту илал халқи каффатан. Муслим шарифтин риваяты, Сахи Муслимде келет. Пайгамбарыбыздын өзүнүн сөзү, сахи хадис. Урсилту илал халқи каффатан. Бүткүл махлукка пайгамбар болуп жиберилдим дейт. Куранда Алла таала өзү жар салган. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Биз сени бүткүл аламга, асман, жер, бардык аламга райым кылып жибердик деп атат мынакей. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын келүүсү бүткүл аламга райым. Ташбор эмес, караңгылык эмес, жарыктык, нур, райымдуулук. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга байларга райымдуу жашоону үйрөткөн. Кембагалдарга райымдуу жашоону үйрөткөн. Эркектерге, аялдарга, бийлерге, кулдарга, бардыгына райымдуу жашоону үйрөтүш үчүн, ошонун райымдуу жашоонун сабагын бериш үчүн дүйнөгө келген. Пайгамбарыбыздын ар бир сүннөтүндө, ар бир кыймыл аракетинде райымдуулуктун тамчысы тамчылайт. Райымдуулуктун өңү көрүнөт. Пайгамбарыбыздын 24 саат жашоосуна көз салыңыз. Таң атканда тургандан уктаганга чейин, наристе төрөлгөндөн дүйнөдөн өтүп маркумду көмгөнгө чейин райымдуулуктун гана жолу көрүнөт сизге, башка нерсе таппайсыз. Ошондой улуу зат пайгамбардын сүннөтүн кантип таштайбыз биз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошондой улуу заттын сүннөтү биздин көзүбүздүн кареги. Ошол жерде сүннөттө биздин эки дүйнөдөгү бактысыздыктан кутулуу бар. Алла тааланын тарабынан туура жолдомо бар. Жараткан Алла субханаху ва тааланын тарабынан бериле турган нурлар, керемет сырлар, касиеттер,
бактылуулуктар, улуу даражалар, Алланын кечиримдүүлүгү, Алланын ыраазычылыгы, түбөлүктүү Алла Тааланын бейиши бар. Пайгамбардын сүннөтүн. Ошон үчүн Ибн Масуд разияллаху анху айткан: "Лау тарактум сунната набийюкум ла далалтум." Эгерде силер пайгамбарыңар Мухаммад алейхиссаламдын сүннөтүн таштасаңар, ишенип койгула, шек күмөнсүз адашкансыңар. Сүннөтүн таштасаңар адаштыңар болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу сүннөтү мусулман бири-бирине күйүмдүү болсун дагы динине чакырсын. Каерде болсо дагы мусулманга күйүп, ахиретине ойлоп, бири-бирин жакшылыкка чакырсын, мечитке чакырсын, оңолууга чакырсын. Офисине барабы, кошунасына барабы, үймө-үй кыдырабы, айылма-айыл кыдырабы, каерине болсун, эң улуу сүннөт, эң улуу жакшылык, Аллага эң жаккан амал. Мусулмандын оңолуусун каалап, мусулман ийгилигин каалап, мусулман ахиретин каалап, бири-бирине үйүнө барып келмек. Эч кандай бул жерде саясат, эч кандай акча, эч кандай дүнүйөлүк бир корыстный цель анандай жок деп алмайм. Алланын ыраазычылыгы үчүн мен тааныймбы, тааныбаймбы. Кеттик мына жерде машалла Бишкекте жашап аткандар Баткенге барайлычы. Баткендиктер машалла Таласка келип, таластыктар Ошко барып, Оштон көлгө, көлдөн Жалал Абадтан Нарынга. Эмне деген керемет. Алла үчүн зиярат кылуу. Алла үчүн эч кандай бул жерде даже мен өмүрүмдө көргөн эмесмин. Бирок ошону келгиле оңолойлу деп оңолууга чакыруу, туура жолго чакыруу, ынтымакка чакыруу, биримдүүлүккө чакыруу, достукка чакыруу, тазаланууга чакыруу, арылууга чакыруу, Алланын чыныгы кулчулугуна, шүгүрчүлүгүнө чакырып, сабырдуулукка чакырып. Я Алла, эмне деген бул керемет. Ошон үчүн бардык пайгамбарларга Алла Таалам эң биринчи буйрукту пайгамбарчылыкты бергенден кийин эле бар тигин үйүнө бар деген да. Анан үйүнө бар деген. Отуруп алып чакыр деген эмес. Пайгамбарга буйрук берип атат, баргын дейт. Муса пайгамбарга буйрук берди Алла Таала. Идхаб иля фир'аун. Идхаб иля фир'аун. Фа иннаху тага. Чектен чыгып кетти Фираун. Аша чаап кетти. Зулумдук кыла баштады элге. Фираунга бар, кан сарайына бар. Муса алейхиссалам дуа кылды. Я Алла, мен сүйлөгөндө толук түшүндүрө албайм. Тилим кичине заикат этет. Мындай кылып, лукнат деп коёнун, уқда, түймөк бар. Харун бир туганымды дагы мага кошо. Мага күч болот эле, чогуу сени эстеп, сага чогуу шүгүр кылат элем. Суранычым, ушуну дагы бир пайгамбар кылып койсоң. Муса алейхиссаламдын суранычы, дуасы менен Алла Таала Харун бир туганын да пайгамбар кылып койду. Экөөнө кошо өкүм берди. Идхаба иля фир'аун. Экөөңөр басып баргыла. Не кылгыла деп атат? Үйүнө баргыла. Үйүнө баргыла. Албетте адеби менен. Менин зикиримде валатания фи дикри, мен эстегениңерде сусташпагыла. Жалкоолонбой, алсырабай, мени жакшы эстеп туруп баргыла. Биз азыр үймө-үй кыдырып, жакшылыкка, оңолууга чакыргандын айтып атам мен. Асма ва ара. Алла айтып атат. Мен угуп турамын, силер кандай даават берер экенсиңер. Мен көрүп турам Фираун эмне кылаган экенин. Инни маакума. Мен силер экөөңөр менен биргемин. Вообще чочулабагыла, орпогула, баргыла Фираунга деп. Ва кула лаху каулан лайина лааллаху ятадаккару ау яхша. Бирок баргандан кийин орой сүйлөбө. Копол сүйлөбө. Не кандай сүйлө? Жумшак сүйлө. Фираун өзүн кудайлыкка жар салган. Ана роббукумул а'ла, мен силердин улуу кудайыңармын, түшүндүңөрбү деген Фираун. Ошондойго Алла Таала эки пайгамбарды жиберип атат дагы айтып атат. Силер экөөңөр барганда бараарга чейин мени эстеп баргыла. Мен силер менен биргемин, күчүм, сактоом, билимим, кудуретим силер менен бирге. Давай. Баргандан кийин бирок бир нерсени кыл. Ошондой Фираун, кафир, залымга дагы жумшак сүйлөгүлө.
Жумшак сүйлөгүлө деп. Жумшак сүйлөгүлө деп. Жумшак сүйлөгөндө эмне пайдасы бар? Лааллаху ятазаккар. Мүмкүн насаат кабыл алып калар. Ау яхша, же Кудайдан коркуп калар. Алла Таала ушуну тарбияны пайгамбарларга берип, ушуну Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө сабак берип атат. Кыямат күнгө чейин кыла турган ишиңер ушул. Өзүң эле ойлобо, коомдун бардыгын ойло. Үйүңдө отура бербей, өзүң эле эптеп ибадатын кылып эле бейишке кирсем деп. Токто. Ар бирин оңолуусун ойло, ар бирине жакшылыкка ала, ар бирине пайда жеткир, ар бирин ахиретин ойло. Бул сабак бизге. Кур'ан кыямат күнгө чейин окула турган китеп. Кур'анда эреже. Бардык оңолуу, толугу менен оңолуунун эрежеси Кур'анда камтылган. Ар бир нерсесин таштабай, текке кетирбей, кенен чечмени айтып берген. Эми караңыз, мындай айтып атат. Вакула, экөөңөр барып лаху айткыла дейт Фираунгачы Алла Таала. Эми барып сүйлөш керек да. Тил адамдын денесинде өтө маани ролдо турат. Бул адамдын бардык денесине рахат жеткирип кое турган деле, адамдын бардык денесине азап жеткирип кое турган деле тил. Ушу тил түбөлүктү дозоктон деле жай алып берет. Ушу тил түбөлүктү дозоктон деле, бейиштен деле. Экөөнө тең жай алып берет. Ошон үчүн биринчи адеп ага барып жолукканда эле эмне деш керек? Жумшакты сүйлө деди мына. Эмне болсо да. Орой, копол жок. Анын эки пайдасы бар. Же Кудайдан коркот, же насаат кабыл алар. Эми ушул жерде лаалла деген арабтардын сөзү бар. Арабча сөзчү. Грамматикада лаалла деген мүмкүн. Эми Алла Таала Фираун иманга келбейт экенин билет. Алланын илиминде эзелтен эле бар. А эмне үчүн Алла Таала мүмкүн деген сөздү иштетип атат? Кесе белгилеп эле айтпайбы? Чечкиндүү эле. Эки пайгамбарды жиберип атат. Бир эмес, эки пайгамбарды жиберип атат. Экөөңөр барып мондай кылып дават бергиле деп атат. Мүмкүн насаат кабыл алып калар, мүмкүн Алладан коркуп иманга келип калар депчи. А бирок Алла Тааланын илиминде ал иманга келбейт. Түшүнүктүбү? А эмне үчүн Алла Таала мүмкүн деген сөздү иштетти дегенде алымдар айтышат. Буга мындай деп жооп берет. Бул жерде Муса пайгамбар менен Харун пайгамбардын тарбиясы. Ушуларга адеп үйрөтүп атат. Ким динге чакыруучу, оңолууга чакыруучу болсо, үмүтүн үзбөсүн. Не болбосун? Үмүтүн үзбө деген тарбия. Үмүтүңөрдү үзбөгүлө деген чоң насаат жолдомо берип туруп жөнөтүп атат. Мүмкүн насаат кабыл алып калар, иманга келип калар депчи. Бул экөөнүн тарбиясы үчүн. Ошон үчүн кандай гана бузулган адам болбосун, биз ага барып жараткан Алланы тааныштырып атканыбызда, жоксо канча жолу тааныштырайлы, канча жолу жакшылыкка чакырайлы, оңолууга чакырайлы, үмүттү эч качан үзбөш керек. Айтып, мен буга 100 жолу айткам. Бул такыр болбойт бул. Бул оңолбойт бул. Жо, андай дебеш керек экен да. Акыркы демге чейин үмүт болуш керек экен да. Иншалла, мүмкүн акыркы деминде Алла Тааланын райымы жүздөнүп, иманга кел, тоба кылып түбөлүктүү бейиштен орун алып калар. Ошон үчүн иншалла элибизди, өзгөчө туугандарыбызды, кошуналарыбызды, жалпы журтту жараткан Аллага тааныштырып, Алланын неематтарын эстетип, Алланын берген Кур'ани Каримин, Алланын бизге жиберген пайгамбарын Мухаммад алейхиссаламды тааныштырып атканыбызда мына нерселерди эске алышыбыз керек. Демек бардык пайгамбарлардын сүннөтү барып Алла Таалага чакырып, оңолууга чакырып, ахиретке бейишке чакыруу, бул бардык пайгамбарлардын сүннөтү. Пайгамбарлардын пайгамбары, пайгамбарлардын имамы, адамзаттын мырзасы, адамзаттын эң акылдуу, эң билимдүү, эң ырайымдуу, эң берешен, эң баатыры Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде туулду, пайгамбарчылык берилди, кыдырбаган, такылдатпаган, кирбеген, бир үй калган эмес, жолукпаган бир адам калган эмес. Ушундай улуу заттын, ушундай улуу сүннөтүн
туугандар, барып чакыруу. Сахабалар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тарбия кылган биринчи жамаат. Пайгамбарлардан кийинки эле эң улуу биринчи бейишке кире турган жамаат. Пайгамбарыбыз өзү пайгамбарыбыз 24 саат тарбиялагандар. Эркектерин, аялдарын, карыяларын, жаштарын, араб, ажам бардыгын. Булар үймө үй кыдыруу бул жакта турсун, көчөмө көчө, айылма айыл, о район, о булайс. Мамлекеттен, материктен материкке чейин кыдырышты булар. Материк, Азия, Африка, Европа. Анан кандай эле мындай үй кыдыруулар бир Индия, Пакистандын сүннөтү болуп калыптыр. Менин сөзүм төркүн түшүнүүңүздөр болуш керек. Туугандар, Алла Тааланын буйругу. Бардык пайгамбарлардын сүннөтү. Алла разы болгон улуу сахабалардын жамаатынын көзгө көрүнгөн реально мынакей Малайзияга чейин барып, ошол жерге чейин барып жолугуп, өзүнүн үйүндө эле эмес. Кийинки көчөнү айтпай эле турам мен. Кийинки үй, кийинки районду айтпай эле турам. Ошон үчүн албетте тартиптештирүү керек. Жакшы адеби керек. Ушу адепсиздигинен, тартипсиздигинен, азыркы коомдук талкуудан немелери туура түшүнүшүбүз керек. Тартипсиз, адепсиздиктен кээ бир адамдар менен бар орой, катуу айтып, тажатып алып, урушуп кетип, кагып, текеберленип, башка барып, анан кийин мындай четкинде недовольстволор коомчулукта пайда болот да. Койчу мен үйүмө келбей эле кой деп. Ушундай болот да. Эгерде биз дааваттын өзүнүн айтылган эрежеси менен, тартиби менен, зикир, дуа менен жүрөккө жакшылык каалап, Алла үчүн барып чакырып келсек, мына окшогон абалга бүгүн такалбайт элек, туш келбейт элек. Ошон үчүн бүгүн да коомдук талкууда эч кимге жашыруун эмес. Алхамдулилла, дин эркиндиги, сөз эркиндиги, ой эркиндиги мамлекетибизде толук камсыздалган. Шүгүр кылышыбыз керек. Дайыма салыштырмалуу карап жүрүшүбүз керек. Кошуналарды, бүткүл дүйнөнү, ааламдашу, глобализация азыр кандай мамиле болуп атканына, амандыгын дайыма сакташыбыз керек. Тилди тартып, ар бир аракат кылып, коогалаң кылып, бири-бири менен каршылаштыра берип, андайлардан дайым сактанышыбыз керек. Ар бир сөзүбүзгө кыямат күнү жооп беребиз. Ар бир жакшылык, жамандыкка азыркы эмне бале басат эле, лайк дегенби, булардын бардыгына кыямат күнү жооп беребиз. Ошон үчүн иншалла жакшылыктын жары болойлу. Жакшылыктын жарчысы болойлу. Бирок алхамдулилла бир адам түшүнбөй атса, ал менен жакалашып, урушуп, касташып, душмандашып, ал жол менен чечилбейт. Анан көрөк сунуш менен, кичпейилдик менен, гам менен, пикир менен, тууган, ушунча жакшылык, канча. Бул бардык сүннөттөрдүн эшигин ача турган сүннөт. Сүннөттөрдүн короли десем болот да. Эмне үчүн? Бир мусулман экинчи мусулманды зиярат кылсачы, хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, асмандан бир жарчы периште жар салат экен. Тибта таба мамшака ва табаввата минал джаннати манзилан. Өтө жакшы иш кылдыңыз сиз, Сиздин басып барганыңыз бизге жакты. Басып барганыңыз ушу үйгө барып туруп барганыңыз жакты. Сизге бейиштен бир кан сарай таяр болду дейт экен. Табаввата минал джаннати манзилан. Бейиште бир кан сарай даярдадыңыз. Бир калыс Алла үчүн барган болсоңуз. Ошон үчүн мусулмандын көңүлүн көтөрөйлү. Кичине социалдык проблемабы? Проблема эмес ал. Ахиретте проблемадыр. Барып мусулмандын үйүнө барып көңүлүн көтөрөйлү. Мулла Али Кари рахматулла алейх ушул хадистин негизинде кереметтүү сөз жазган. Оюмча бул риваят, мен точно билбейм, бирок ошо риваяттарда келет мындай деп: "Фа инна идхалу сурур алал qalbil mu'min afdal min ibadati saqalayn." Анткени бир мусулмандын жүрөгүнө кубаныч салуу жер жүзүндө канча инсан, жиндер болсо, ошолордун баарынын ибадатынан жогору деген да. Себеп дегенде сиз бир мусулмандын үйүнө барып, такылдатып, ассаламу алейкум, ден соолугуңуз, абалыңыз жакшыбы, үй бүлө бала чакаңыз, калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн мечиттен келдик эле, оңолууга чакырып аттык эле. Каяка чакырып аттык эле? Казиного эмеспи? Уурулукка эмеспи? Тополоң митингге эмеспи? Каяка чакырып атабыз?
оңолууга чакырып атты эле. Алланын үйүнө, кимдин үйүнө чакырып атасыз? Алланын үйүнө, Алланын коноктугуна. Оңолуу жолуна. Вактыңыз болсо, вакт жок эле. Эчтеке эмес. Да мүмкүнчүлүк болуп калар. Иншалла бир карап көрөсүз. Анан үйдө бекер отуруп, мына каты менен ажылдашып тургандай барып келейинчи. Кээ бирлери дагы кандай, ар кандай абалдарда. Кээ бир ашамды кичине билими болсо, учурашып, сүйлөшүп, мисалы, жөнөкөй учурашып барганда деле мусулмандын көңүлүн көтөрүп, кичине проблема болуп калды, ичи ооруп атат, тиши ооруп атат, баласынан айрылып калды, ата энесинен айрылып калды, бирөөлөр алдап кетти, кичине банкрот болуп калды. Жалат болбо. Пайгамбарыбыз ооруп аткан адамдарга айтат эле, ла бас тахур дейт эле. Мааниси эмне? Жалат болбо. Эчтеке эмес. Ооруп атат, ана эчтеке эмес деп айтасыңбы? Бул эч нерсе эмес. Алла ла бас тахур деген тазалануу. Алла сизди денеңизди да, руханиятыңызды тазалайт. Шифалла берет. Кыжалат болбоңуз. Алла мусулманга бу дүйнөдө ооруну эмне үчүн берет? Ахиретте азаптабаш үчүн. Бу дүйнөдө ошол оорусу менен кичине аз-маз кемчилдиги, ибадатта кемчилдиги бар эле. Жана башка ушулардын баарын жууп кетиш үчүн, күнөөлөрү бар эле, кечирип бериш үчүн Алла Таалам жөндөн-жөн оору бербейт. Ооруну сурабаш керек. Бир берип калса кыжалат болбоң, вообще кыжалат болбоң. Ушу аркылуу даражаңыз көтөрүлөт. Эгерде күнөөңүз жок болсо, күнөөлөрүңүз болсо, ошол оору аркылуу бардык күнөөлөрдү Алла кечирип берет. Канча алдадыңыз? Канча калпайттыңыз? Канча ушактадыңыз? Канча балекет-салекеттердин бардыгын бар. Мушкатул Масабих деген китеп бар да биздечи, Орта Азияда эмес, бүткүл дүйнөдө эле окулат да булчу. Хадис келет да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Абу Разин, Ибн Разин экен, Абу Разин оюнча. Сен билесиңби дейт, бир мусулман экинчи мусулманга зияратка барса үйүнө. Билесиңби канча сооп болот экен? Жок дейт. Шайяуху 70,000 малак деген да. Анын аркасынан 70,000 периште коштоп барат деген. Бул менин сөзүм эмес. Бүткүл ааламдын райымы, бүткүл адамзаттын мырзасы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам сөзү да. 70,000 периште коштоп барат экен, юсаллуна алейх, ошого дуа кылып барат экен, ошого зиярат кылып аткан кишигечи. Бул жерде бирок кандай калыс Алланын ыраазычылыгы үчүн, бир добуш үчүн, бир кажет үчүн, бир акча үчүн, же бир арам ишке чакырыш үчүн, бир жамандык үчүн эмес, калыс Алланын үчүн, башка эчтекем кереги жок. Ушу жөн эле Алла үчүн зияратка барам, анан чакырып коеюн деген максатта. Мынандай касиет, ушундай чоң жакшылыкты, ушундай чоң берекени агып келаткан. Эми барып бул жөнүндө ушу зияратка кетип атканыңыз деле ушунчасы болсо, периште Алла Таалам жарчы салып, сахих хадис, сенин басканың жагып атса, барганың жагып атса, бейиштен кан сарай таяр болсо, 70,000 периште коштоп сага дуа кылып атса, Алла, эмне деген керемет бул? Алла айтат, ким мен үчүн бири-бирин зиярат кылсачы, менин мухаббатым ошолорго важип дейт. Менин мухаббатым важип аларга дейт. Аларга бейиш важип дейт. Ошон үчүн Алла үчүн бири-бирибизди зиярат кылуу бул токтобош керек. Асмандан келе жаткан азап кайтарылат дейт. Күнөөлөрдүн себебинен асмандан азап келаткан эле ким Алла үчүн кайсы бир жамаат, экинчи бир жамаат же бир элди зиярат кылган болсо, зиярат үйүнө барып калат, анан эмне кылат? Асмандан келе жаткан азап кайтарылат. Бирок аз баягы айткандай, адеби менен, жол жобосу менен, көздү сактап, зикир менен, дуа менен, кичпейилдик менен, сунуш иретинде. Буйрук иретинде эмес, сунуш иретинде. Машаалла, сизди ушу мечитке чакырганга келдик эле. Бир эстетип коеюн. Азыр бири-бирин жакшылыкка чакырбай калган билесиз да? Кошунага кирбей калган билесиз да? Мына Бишкектикилер жакшы эле түшүнөт да. Айылдагы дагы алхамдулилла кичине бул маданият, баалуулук калган. Алар деле азайып кеттир. Бири-бири менен баягындай. Ошон үчүн мурда береке бар эле. Бири-бирин зиярат кылгандарда. Бул канчалык биз Алла үчүн бири-бирибизди зиярат кылып, аралашып жүрсөк, абалыбызды, адам баласы жакшылык жамандык ээрчип жүрөт. Кээде кыжалат болгон учур болот, ким гана болбосун, көңүлүн көтөрөсүн. Кээде ийгиликке жеткен болот. Машаалла, жакшылыгы бөлүшөсүн. Мына кетип калды. Ошон жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга жар болсун.
бардық пайғамбарлардың сүннеті, бардық сахабалардың сүннеті. Мындай альхамдулилля Алла үшін бір-бірін зиярат қылып, үйлерін қыдырып барып, бұл оңай нәрсе емес өзі. Барған кішіге дағы өте чоң тарбия. Мен ал тияқтан бір дүние пайдам жоқ болса, барып не қылам деді мен. Не қылам аға? Аз адам білесіз не үшін барады? Проблемасы болғанда барады. Ич ауырып жатқанда барады, баш ауырып жатқанда барады, қырсыққа ұшырағанда барады, бір мәселе шешілмей қалғанда барады. Жошы өзінің қызықшылығы, өзіне доуш ұпай керек болғанда барады. Жөн бармайды адамдар. Барлы келесі емес, аз адамдардың уақыттары жоқ. Бары сардан кешкен ақшаның арқасынан қоймайлы. Ama Allah üçün бару ол оңай емес, қиын. Шайтан ұшы жолдан тазады. Шайша Алла Субханала Тағала барызға тауфиқ берсін туғандар. Иншалла, айтып жатқандай, әдеби менен тәртіптештіру, азыр мынаке қоғамдық талқыға шығып, өзіңіздер білесіздер, жашырын емес, интернет өніккен ұшыр бардыңызларға. Бірақ ешқашан бізден мемлекетіміздің тұрақтылығы, амандығы, еліміздің бүтіндігі, ынтымағы номер 1 болуш керек. Ошондай машалла сунуш ретінде кылып атканыбызда дагы альхамдулилля жакшы маданият менен, адамгерчилик менен пайдаларын эске алып, тугандар мындай болуп атат деп. Нар жагынан чечим чыкса, лаббай. Алла разы болсун. Башы көз астыбызга дейт. Аля раси ва айни дейт. Ошон үчүн иншалла дайыма ынтымакка дуа кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир намаздан кийин дуа кылат эле. Аллахумма аллих байна кулубина. Ya Allah bizim жүрөктөрүбүздү bir кылчы деп. Wa aslih data baynina. Биздин өз ара мамилелерибизди оңдочу деп Алла Тааладан суранды ona. Мына биз дуа кыла турганбыз. Ошон үчүн иншалла тиги арапташып кеткен, бул теңирис болуп кеткен, дагы бул баланчасы тигинин кулу ана мынандай деген бир акылы кем, мээси кичине жетишпеген ошондой адамдардын катарына кирбейли, теңелбейли. Жок. Барына жакшылык каалап. Кээ бир адамдар атайы эл бузарлар бар. Дин бузарлар бар тугандар. Эми мындай болот экен да. Бир жагынан кайра коркосун. Тозокко бара турган адамдар көп болот экен да. Бейишке кире турган адам аз болот экен. Өзү жакшы адам аз болот экен да. Курандын айтуусунда имандуулар аз болот, шүгүр кылгандар аз болот, насаат туура сөздү түшүнгөндөр аз болот. Бейишке кире тургандар аз болот. Курандын сөзү бул. Qalilun min ibadiyash shakur, qalilan ma yu'minun, qalilan ma tadhakkarun, qalilan ma tu'minun. Бардыгы. Ошон үчүн бир алым Арафатта дуа кылган экен, "Я Алла, Куранда аз деп айттың эле го, мени ошолордун катарына кошпой" депчи. Бейишке кире тургандарды. Аллахым барыбызга тауфиқ берсин, жакшы көп дуа кылайлы. Жараткан Алла Таала мынасы бир ай талкуу, дин эркиндик, дин тутуу эркиндиги боюнча мыйзамдар, иншалла юристтер бар, акылдуулар бар, башкалар бар. Кудайга шүгүр азыр бардык акыл эс менен эч кандай нерсе мисалы чечим чыгып ана мына деп тополон когаландын кереги жок. Жакшы акыл эстүү, жети өлчөп биргесе турган, бирок ар бирибиздин өзүбүздүн дагы келечегибиздин дагы иншалла бар мыйзамга барыбыз баш ийишибиз керек. Ошонго иншалла бир жакшы сунуштар менен, жакшы бир элибизге пайда, унутпайлы эч качан. Мамлекетибизге пайда, динге зыян болбой турган нерселерди кабыл алыш керек. Кудайым барыбызга тауфиқ берсин, Алла Таала кабыл кылсын. Савабу ман саллал айша ва субх фи жамаатин. Багымдат намаз менен куптан намазды жамаат менен окугандын савабы. Туура. Кур'анда Исра сүрөсүндө 78 аятта Алла мындай дейт да: "Ва Кур'анал фажр. Инна Кур'анал фажр кана машхуда." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жана үммөтүнө буйрук, түндөсү Кур'ан окугула, жана багымдат намазда Кур'ан окугула. Багымдат намаздын учуру бар го, ошол учур Кур'ан окугандын эң берекелүү, нурлуу учуру ошол да. Эң сооптуу учуру ошол. Ва Кур'анал фажр деп Алла Таала Кур'ан багымдат намазда Кур'ан окуганды өзгөчө белгилеп кетип атат. Албетте багымдат намаздагы Кур'ан окуу машхуда, күбөлөнгөн. Эмнеге күбөлөнгөн десе, муфассириндер айтышат: "Ал-мурад салату субх ташхадуха ал-малаикатул лейл ва малаикатун нахар." Периштелер себептегенде ошол учурда күбө болуп берет экен, сизге келет экен да. Түнкү периштелер дагы,
күндүзгү периштелер дагы топтоло турган, жолуга турган учур багымдаттын учурунда экен. Себеп дегенде түнү бою асырдан бери азыр жазып аткан периштелер таң атканда кетишет. Таң аткандагылар келип сменаны алышат дагы булар жазганды башташат. Экөө ушу кездешип калган ар бир адам менен мынакей периштелер риваяттарда келет, ар бир адам менен 10 периште. Күндүзү багымдаттан асырга чейин, 10 периште асырдан кайра багымдатка чейин да. Ошолор 20 периште топтоло турган учур багымдат намаз учур. Смена алмашат. Ошон үчүн Кур'анда Алла Таала мындай деп айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар: "Ман саллал иша фи жамаатин факааннама қама нисфал лейл, ва ман салла субха фи жамаатин факааннама саллал лейла куллаху." Раваху Муслим. Усман разияллаху анху риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким куптан намазды жамаат менен окуса, түндүн жарымы ибадат менен өткөргөндөй сооп алат. Ким багымдат намазды жамаат менен окуса, түнү бою ибадат менен түндү өткөргөндө сообун алат. Эки намазды эле жамаат менен окусаңыз, все. Түнү бою, түн канча саат болот, эми Кудай билет, аз көп боло берет. Бирок ошончо саат ибадат кылган сообу жазылат экен да. Кандай керемет бул. Абу Даудда, Тирмизиде дагы келет. Bir hadiste Peygamberimiz aytkan: "Man sallal isha fi jamaatin kana ka qiyama nisfil layl, lakin wa man sallal isha wal fajr fi jamaatin kana ka qiyamil laylatin." Kim Kuptan namazda okusa, жарым түн ибадат кылгандай сооп алса, ким Kuptan намаз менен багымдат намазды жамаат менен окуп койсо, түнү бою ибадат кылган сообу жазылат дейт. Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят: "Асқалус сала алал мунафиқин салатул иша ва салатул фажр." Мунафиктарга эң оор намаз багымдат намаз менен Kuptan намаз экен да. Ошон үчүн айтат тургандар, Алла Тааладан мен дагы сиз дагы коркуңуз. Багымдат намаз менен Kuptan намазга сусташсаң, мунафыктыктын тамырлары жайгаша баштады дейт да. Адамдын жүрөгүнө, ичине мунафыктыктын тамыры жайгаша баштайт экен да. Мына эки намазга эгерде сен сусташсаң, слабый, мындай кош көңүл мамиле кылып, жалкоолонуп келбей аткан болсоң, багымдатка, Kuptanга, уже билип кое бер, акырын шайтан өзүнүн эгинин акырын эгип атат, бул жакта үрөөнү сайып атат, акырын-акырынча. Ошон үчүн алдымдар айткан, мунафыктардын белгилеринин көп эле белгилери бар, бир белгиси ушул деген. Ошон үчүн өзүбүз дагы багымдат менен Kuptanга бекемерек болойлу, башкалар дагы. Пайгамбарыбыз айтат: "Валау я'ламуна ма фихима ла атаухума валау хаббан." Эгерде ошол мунафыктар ошол эки намазга келгенде сообун билгенде, тизелеп, жөрмөлөп келишмек. "Валакад хамамту ан а'мура бис-салати фатуқама сумма а'мура раджулан фаюсалли бин-нас сумма анталиқ ма'я бирижал ма'ахум хузамун мин хатаб ила қаумин ла яшхадуна ас-сала фауҳарриқ алейхим буютахум бин-нар." Равахул Бухари ва Муслим. Мен ниет кылдым дейт мынаке. Намаз окуганга буйрук берип, кийин намазга коомат айтылып, кийин бир кишиге намаз окуган буйрук берип, ал адам намаз окуса, кийин өзүм бир топ кишилер менен барып, ушу үйүндөчү үзүрсүз намаз окуп, намазга күбө болуп, намазга келбегендердин үйүн өрттөп берсем дейди. Мындай да туугандар, пайгамбарыбыз райымдуу. Бул бирөөнүн үйүн өрттөй тургандай андай жок, мүмкүн эмес ал. Бирок ушуга чейин айтылат, ким үзүрсүз оорулуу болуп калып үйдө окуп калат, сапардан чарчап калган учур болуп калат. Жана башка мисалы, ошо окшогон үзүрлүү учур болуп калганда, жөндөн жөн эле үйдө окубай, мечитке келип окуш керек экен. Мынакей мечитибиз даңгырап турат. Бардык жамаат менен учурашып кетип, болсо пайгамбар ушу сөзгө чейин катуу айткан экен да. Табараниде хадис келет. Абу Дарда разияллаху анхуга ушундай өлүм төшөгүндө келип, мына өлүм келет деген учурда айткан экен: "Мен силерге пайгамбарым Мухаммад алейхиссаламдан уккан бир хадисти айтып берейин" депчи. Мындай деп пайгамбарыбыз айткан экен: "Убудаллах кааннака тара." Алла Таалага ибадат кыл, аны көрүп турганыңдай. "Фа иллам такун тараху фа иннаху ярак." Эгерде аны көрүп турганда ибадат кыла албасаң, анда ал сени көрүп турат, ушундай ибадат кыл. "Ва'дут нафсак фил маута." Өзүңдү өлүктөрдүн катарында эсепте. "Ва ияка ва да'ватал мазлум."
зұлым чеккен, жапа чеккен адамдың дуасынан сақтанғын. Фа иннаха тустажаб, анткени анын дуасы кабыл болот. Ва мин истатаа минкум яшхад салатайн. Силерден кимиңер мүмкүнчүлүгү болсо эки намазга катышканга, ал иша ва субх, куптан намаз менен багымдатка, валау хаббан, жөрмөлөп болсун. Фалияфал, сөзсүз ошону кылсын дейт. Бул Абу Дарда деген Мемин деген сахаба радиаллаху анху. Хадис өмір бойы бұлар машалла Алла разы болған жақсы іштерді қылып, жаман іштерден өздерін сақтап, қанша деген адамдар, қанша деген үмметке динді жеткіріп кеткен улы сахабалардың бірі. Шу өлерден алдын пайғамбарымыздың бір хадисін айтып қалайын деген екен да. Бұл осы өмір бойы ушылар амал қылған ушу хадискечи. Не деп атат пайғамбарымыздан ұққамын ушул хадисті дейді. Бұл жерде 3-4 мәселе. Бірінші, Алланың құлысын құлшылдық қылып өт бұл дүниеден. Ибадат қылып өт, бірақ ибадат қылғанда дағы Алланы көріп тұрғандай ибадат қыл. Намаз оқып атасыңбы, зикір чалып атасыңбы, Құран оқып атасыңбы, дуа қылып атасыңбы, ораза қармап атасыңбы, қайырымдылық қылып атасыңбы, қысқасы қандай ғана ибадаттың түрін қылба, ажылық бұ, умрабы, Алланы көріп тұрғандай. Алланы ешкім көре албайды. Бірақ көріп тұрғандай ибадат қыл. Мысалы, мен сізді көріп тұрам, сіз мені көріп тұрасыз. Yoxsa кейбір адам ол камера азырай мені қарап тұрады деп, ешнәрсені алып ойнайды. Алла Таала мені көзөмөлдөп тұрады, қарап тұрады, көріп тұрғандай ибадат. Бұл улуу даражадағы. То есть мен Алла Тааланы көріп тұрғандай. Егер де бұндай болбосо, Алла мені көріп тұрады, Алла анық эле. Алла мені көріп тұрады деп ибадат кылыш керек екен да. Намазды оқығанда, рүку сәждаларда Алла мені көріп тұрады. Құранды оқып, дуа қылып, зикір қылып атқанда Алла мені угуп тұрады, көріп тұрады деп. Бұл биринчиси. Экинчиси, өзүңдү өлүктөрдүн катарында эсептеди. Мына кичине барыбыз бир канча десем бир 5 секундка же 10 секундка ойлонойлучу. Өзүбүздү өлүктөрдүн катарында эсептеп коелучу мисалы. Кандай болот элек? Мен өзүмдү бир өлүктөрдүн катарында эсептейин. Сиз өзүңүздү өлүктөрдүн катарында бир эсептеп көрүн. Бир 10 секундка эле. 10 секундка эле. Қандай деген руханият, қандай деген нураният, қандай деген бұл жерде тәрбия, аң сезім, тазалану. Бұл емне деген күш бар бердечи. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушинтип айткан экен да буга. Эки болду. Үчүнчүсү. Зулум чеккен адамдын каргышынан сактан. Мындай бул дегени бирөөгө зулумдук кылба да. Бирөөгө зулумдук кылба. Мал мүлкүн тартып алдың. Же болбосо карап тур, абирин төктүң, же канын төктүң. 3 нерсе. Мал мүлк, кан жан, абир аброй. Ушул 3 нерсеге кол салганың бул зулум. Сен зулумдук кылба. Сен зулумдук кылсаң, сен залым болосуң, тиги мазлум, зулум чеккен адам болот дагы, ошонун дуасычы сөзсүз кабыл. Кандайдыр бир данышмандыктын себептин негизинде бир аз кечигиши мүмкүн. Бирок ойлобоңуз. Ошонун ответи сизге берилбей калат деп ойлобоңуз. Алла Таала адилеттүү, данышман, мөөнөттү чоюп коюп кое берет. Мөөнөттү бир аз чоюп койгону алсыздык, коркоктук, азап келбегендик деп ишенбеш керек. Ошон үчүн туугандар, бири-бирибизге зулумдук кылбайлы. Мен сиздерге, сиздер мага. Биз элге, кошунага, туугандарга, өзгөчө жакындарга, аялыңызга зулумдук кылбаңыз, бала чакаңызга зулумдук кылбаңыз, досторуңузга, башкаларга тууган. Кимге гана болсун, даже мусулман эмес адамга дагы зулумдук кылсак болбойт. Мусулман эмес. Шарият тыйып салган. Анын дуасындагы, Алла риваяттарда келет, кафырдын мазлум болсо ошо дуасын да Алла Таалам кабыл кылам деген. Амнеде айтып атат пайгамбарыбыз: "Ва ияка ва да'ватал мазлум фа иннаха тустажаб." Өзүңдү этиятта. Каргыш жаман нерсе. Сенен бул балаңан чыгып кетет. Бүгүн болсо эртең чыгып кетет. Күндүзү болсо түндөсү чыгып кетет. Каяктан келгенден адам эси болуп калат. Андан кийин айтат мынакей: "Эми бул канча болду туугандар? Ибадатты Алла карап турат дегендей. Алланы көрүп турганда ибадат кылайлы. Өзүбүздү өлүктөрдүн катарында эсептейли. Бирөөгө зулумдук кылбайлы.
Қолыңдан келсе, жөрмөлөп болып келсеңші, құптан намаз менен бағымдат намазға, ушуну кылгын деді да. Эгерде қолыңдан келсе. Қараңыз, жөрмөлөк болса, жөрмөлөп келіш қиын да. Қиын жөрмөлөп келіш. Біз жөндөн жөн эле тоба кылдым. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, намазга бекем боло берели, элибизди намазга чакыра берели. Өзгөчө багымдат менен куптанга. Абу Умамадан риваят, бул дагы Табараниден. Пайгамбарыбыз айтат: "Ман саллал айша фи жамаатин фақат ахада би хаддихи мин лейлатил қадр." Ким куптан намазы жамаат менен окусачы, Кадыр кечесиндеги сооптун үлүшүн алды дейт бул. Ар бир түндүн Кадыр кечесинин үлүшү бар. Сообу бар. Ошону алды деп атат. Абу Умамадан дагы бир риваят бар. "Ман тавада сумма атал масjid фасалла ракаатайн кабла аль-фаджр сумма жаласа хатта юсалли аль-фаджр кутиба салатуху яумайдин фи салатил абрар ва кутиба фи вафтир рахман" дейт. Ким таарат алып, анан кийин мечитке келип, 2 рекет багымдат намаздан мурда сүннөтүн окуп, отуруп, кийин багымдат намазынын фарызын окуса, анын намазы ошол күнү абрар, аулиялардын намазы болуп жазылат экен. Аулиялардын намазы болот сиздин намазыңыз. Жана Алла Тааланын өзгөчө өкүлдөрүнүн катарында жазыласыз дейт. Мисалы өкүлдөр деп коебуз. Кыргызстандан кайсы бир чет мамлекетке делегаттар кетип атат. Бул Кыргызстанды представить этет да. Эми элестетиңиз, Алланын өзгөчө өкүлдөрү болуп жазылсаңыз, ошого представить ете турган. Эмне деген керемет? Фи вафтир рахман дейт. Вафтир рахман. Алла. Самура ибн Джундуб разияллаху анху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман салла субх фи жамаатин фа хува фи зимматиллах", раваху ибн Мажа. Ким багымдат намазды окуса, ал Алланын коргонунда болот. Алланын колдосунда болот. Алланын сактоосунда болот. Багымдат намаз окуду, все. Алланын чебине кирдиңиз, коргонуна кирдиңиз деген. Салман разияллаху анхудан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман гада иля салати субх гада би ра'ятил иман." Ким багымдат намазга жөнөсө, колунда имандын байрагы бар дейт. "Ва ман гада иля сук", ким базарга жөнөсө, гада би ра'яти шайтан, шайтандын байрагы менен жөнөгөндөй болот. Ошон үчүн иншалла намазды окуп, анан намазга чыга бериңиз базарга. Бирок түп-түз эле дүйнөнүн аркасынан кууп кетип, багымда таштап койсок жакшы болот. Дүйнөнүн кулу болбойлу, дүйнө биздин кулубуз болот. Дүйнө биз үчүн жаралган, биз дүйнө үчүн жаралган эмеспиз. Алланын кулу бололу, нафсинин кулу эмес. Дүйнөнүн кулу мындай да, акча эмнени айтканын кыласыз да. Сиз акчаны, сиз айтканыңызды акча кылсын. Давай. Бейбечараларга, зекетке, тияка, бияка. Акча, байлык бар го, пайгамбарыбыз айткан, бул жакшы түркүк. Жакшы жөлөк. Туура пайдаланса. Мактоо айтылган. Кандай гана жакшы дейт. Адал мал, адал адамдын колунда дейт. Адал мал, адал адамдын колундагы бул мактоого татыктуу экен да. Эмне үчүн? Адал мал. Адал адам адал жака сарптайт аны. Исрапкерчиликке, арамга, бирөөнүгө, зыянына ага сарптабайт ал. Ал акылдуу адам. Ахиреттин курганга сарптайт ал. Шайтандын жолуна сарптабайт. Исрапкерчилик кылгандар шайтандын достору деген Куранда. Алла жакшы көрбөйт деген. Ошон үчүн акча табуу кыямат күнү өзүнчө сурак болот, акчаны сарптоо өзүнчө сурак болот. Өзүнчө сурак болот. Кайдан таптың деген суроо бар да. Адалдан таптың. Үй салдың, молодец. Каяктан таап салдың? Машина айдап атасың, каяктан таптың? Аял бала чакаңды багып атасың, каяктан таптың? Кийинип алдың, каяктан таптың? Бул суроо. Бул суроого жооп бермейинче бир адамдын бир дагы кадам алдыга шилтей албайт. Алла Таала котормочусуз, ортомчусуз сурайт. Андан кийин бул ушу суроо, бул суроонун жарымы. Жарымы болсо мындай сурак. Эми таптың го, машалла, бардык адалдан. Уурулук менен, каракчылык менен, арам жол менен тапкан жоксуз. Бардыгы жакшы, машалла. Салган үйүңүз дагы адалдан, минген машинеңиз адалдан, кийим кечеңиз адалдан. Алла разы болсун, машалла. Эми ушуларды сиз кайда сарптадыңыз акча тапканыңызда? Суроо. Кайда сарптадыңыз?
Эмнеге зынага сарптаган жоксузбу? Аракка, текеберликке, бузукулукка, исрапкерчиликке, шайтандын оюндарына, бирөөнү кордогонго, заказга, арам нерселерге сарптаган жоксузбу? Кайдан? Өзүнчө суроо. Кайдан таптыңыз? Приход, кайда сарптадыңыз? Расход, икона тең. Аллахым барыбызга жеңил кылсын, бирок бул сурак болот. Менен дагы сизден ар бирибизден болот. Ар бир энеден, ар бир атадан, ар бир бай, ар бир кембагал, кимге канча Алла Таала берген, ошончо болот. Кайсы жол менен таптың, кайсы жол менен сарптадың? Мына ошон үчүн айтып атат туугандар. Абу Бакр ибн Сулайман ибн Аби Хасма, Умар ибн Хаттаб разияллаху анху бир жолу Сулайман ибн Аби Хасманы багымдат намазда таппай калды. Умар разияллаху анху базарга барды. Себеп дегенде тиги Сулайман ибн Аби Хасманын үйү мечит менен базардын ортосунда болчу. Өтүп баратса бир чекеде Умму Сулайман, ошо Сулайман ибн Хасманын апасы турган экен. Ага айтты: "Сулайманды мен багымдатта көрбөдүм го" деп. Анын апасы жооп берди: "Вот бул таң аткы чакты тахажжуд намаз окуп, уйкусу келип уктап калып, багымдатка уктап калды" дегенде Умар разияллаху анху мындай деди: "Багымдат намазга келүү, жамаат менен намаз окуу түнү бою ибадат кылып чыккандан мага сүйкүмдүүрөөк, жакшыраак эле" деди. Ошон үчүн кээ бир адамдар тахажжудка туруп, же болбосо кечки ибадатты аябай кылып багымдатка уктап калат да. Жок. Тахажжуд намазы сүннөт, нафил намаздар, а багымдат намаз дагы бул фажр туугандар, бул фарыз намаз. Фарыз намаз биринчи болуп турат. Бул риваятты имам Малик алып келет. Эми намазга жамаат менен келем дедиңиз. Келсеңиз окуп коюптур да. Ошого канча сооп берилет дейт да. Абу Хурайра разияллаху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким ман тавадда фа ахсана вудуаху", чырайлуу тарат алса, сумма раха фа ваджада нас кад саллау, а'таху Аллаху мисла ажри ман саллаха ва хадараха, ла юнқус залика мин уджурихим шай'a. Мечитке келсе, адамдар намаз окуп коюптур жамааттыкында. Алла Таала ага ошончо аракет кылып, жакшы тарат алып келгендигин кадырлап туруп, жамаат менен намаз окуган сообун берет экен буга. Жамаат менен окуган жоксуз. Жамаат менен намаз окуган ал 27 эсе көп сооп алат ал. Кеч келип калдыңыз эле намаз окуп бүтүп койгон. Ошон үчүн кээде рисковать этпей келе бериш керек. Окуп бүтүп койду мүмкүн деп отурбай, анча бисмилла деп баса бериш керек экен. Окус таап калсам, таап калдым, болбой калса, все равно соопту алдым депчи. Алхамдулилла да, карачы, Алла канча райымдуу. Просто биздин ниетибизге, кичине аракетибизге жараша болбосо жамаат менен окуган жоксуз. Ошого да ушунча сооп бергенге таяр. Биз алганга таяр эмес. Айтып атат: "Ла янқузарика мин уджурихим шай'a". Алар ушу жамаат менен намаз окуп сооп таптı го, ошодон бир кыпындай дагы сообу кемибейт дейт, кемибейт. Алла. Даже бир намазда риваятта мындай дагы бар экен да. Келсең, кээ бир рекетине жетип калдың, кээ бир рекетине жетпедиң. Же болбосо совсем эле намаз окуп бүтүп коюшкан. Ошо экөөндө тең толук жамаат менен намаз окуган сообу берилет дейт. Алхамдулилла. Андан кийин савабу ман амма кауман ва хум бихи радун ва ахсана салата. Имамдарга тиешелүү. Кайсы имамдан эл, коом разы болсо, ошонун сообу. Эгерде имамдын артынан эл имамга наразы болсо, шариятыбызда жакшы эмес да бул. Анын намазы макруh болуп калат да. Ошон үчүн жамаат өзү карап туруп, эң билимдүүсүн, эң алхамдулилла сүннөттү жакшы билгенин ошону анан имам кылып арлыга коет да. Имам бардыгынан машаалла тандалат, коюлат, чоң пайгамбар, өтө чоң аманат. Имам канчалык сүннөткө көңүл буруп, жакшыраак кылып окуса, ошо элдин бардыгы сообу ошондой кетет. Кээде таква, намазды жакшы билген, жакшы окуган адамдын аркасынан Алла Таала периштелерди да түшүрөт намазга. Анын аркасынан адамдар да ыктыда кылбайт, жиндер да ыктыда кылат.
періштелер ықтыда қылады. Қаншалық машалла имамымыз тақуа болса, ошончолық жамааттың сауабы көп болады да. Бирок Құдай сақтасын, егер ошо имамға қоғам, ел, жамаат наразы болса, анда чатақ да. Ошо сауабы Абдулла ибн Умар разияллаху анхумадан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Саласатун аля кусбанил миск". Ертеге бейіште миск деген жыпар жыттанған ең укмуш атыр бар. Ошонун дөңсөсү болот экен. 3 түрлүү киши ошонун үстүндө отурат экен. Яумал кияма. Абдун адда хаккаллах ва хакка мавали. Биринчиси ушундай кул Алланын акысындагы берген, кожоюнун акысындагы берген. Мурда кулдардын заманы болгондо кулдар базарда сатылат эле, алынат эле, анын кожоюну бар эле. Ошон үчүн кожоюнун акысы болот эле. Бул мал катары эсептелчү. Алланын акысын, кожоюнун акысын. Азыр эми кулдун заманы жок азыр. Азыр эмненин? Демек Алланын акысын дагы берет, өзүнүн начальнигинин акысын дагы берет да. Алланын акысын берет, өзүнүн директорунун акысын берет. Өзүнүн управляющийнин акысын берет. Кыскасы өзүнүн жетекчисинин акысын берет. Кудай кааласа мынага ушуга кирет. Жетекчиси эле арамга эле буйрубаса, баш ийүү милдеттүү. Экинчиси, варажул амма кауман ва хум бихи радун. Bir imam жамаатка, коомго имамчылык кылып атат, имам, ал эми коом ошого разы да имамгачы. Биз разыбыз депчи. Эч кандай себеп деген качан разы болот? Имам коом менен жакшы мамиле кылса, алардын учурунда намазды кечиктирбей жакшы окуп берсе, жамандык жакшылыгында шерик болсо, дин таалим тарбиясын берип турса, анан мисалы имамыбызга разы болсок, иншалла Кудай кааласа, мына ошодагы каерде болот дейт. Миск жыпар жыттанган атырдын дөңсөсүндө кыямат күнү ошонун үстүндө болот дейт. Үчүнчүсү, варажулу юнади бис салават ли хамс фи кулли яумин ва лайлатин. 5 убакыт намазга азан айткан киши дейт. Мына өткөндө азан айтуунун сауапторун айттык. Кандай сауап, канча сауап, коматтын сауабы, азандын сауабы, азанга жооп бергендин сауабы, коматка жооп бергендин сауабы. Пайгамбарыбыз эмне дегенди айткан? Мына тугандар, бул жерде дагы айтылып атат, 5 убакыт намаз. Раваху Тирмизи, имам Тирмизи риваят кылган. Башка бир хадисте мындай деп келет экен: "Саласатун лияхулухумул фазаул акбар." 3 түрлүү кишиге эртеге чоң кайгы башына түшпөйт деген экен. Кыяматтын кайгысы чоң кайгы деп айтылат. Ошо 3 түрлүү кишиге кыяматтын чоң кайгысы түшпөйт. Так, вала яналухумул хисаб. Аларга эсеп китеп деле жетпейт. Эсеп китеп деле бербейт деген сөз да. Хум аля касибин мин миск. Алар болсо миск жыпар жыттанган атырдын дөңсөсүндө отурушат. Hatta yufraga min hisabil halayq, mahlukların esevine boşağınga çeyin. Kim dese, racülün qara'al Kur'an ibtiga vajhillah. Allah'ın razıçılığı için Kur'an okuyan kişi. Akça üçün emez. Meyli jamanlık жақшылықта okuyu, imamçılıkta okuyu, o Kur'an okuydu. Allah'ın razıçılığı için okuyu. Bir, ve amma bihi qawman ve hum bihi radun. Allah'ın razıçılığı için Kur'an okuydu eken, jana imamçılık kılat deydi oşoga, qawm andan razı. Qawmdan uşumağa akça versek, anan okup beret elem, anan imamçılık kılat elem, aylık berse bolboso jok debey. Allah'ın razıçılığı için imamçılık kılgan, Kur'an okuyan, oşoğu mına uşunday daraja veretken Allah Taalam, kıyamatın çoğun kaygısından saktaydı eken, esep kitep eldin bardığı oşo tüyüşükte olganda, bu da esep kitep çok. Qawm budan razı, Allah budan razı. Tabarani'de rivayatında Abdullah ibn Umar razıyallahu anhuma'dan gelet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kim bir qawmga imamçılık kılsa, فَلْيَتَّقِلَّهِ مَنْ أَمَّا قَوْمًا فَلْيَتَّقِلَّهِ Allah'dan korksun. وَلْيَعْلَمْ Жақшы bilip koysun. أَنَّهُ ضَامِنٌ مَسْئُولٌ Бұл жауапкер. Қиямат күні бұға жауап берет бұл. وَإِنْ أَحْسَنَ كَالَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ Егерде жақшы қылған болса, сауап болады. مِسْلِ أَجْرِ مَنْ صَلَّ خَلْفَهُ Қанша сауап? Арқасында қанша адам намаз оқыса, ошанша сауап. İmam namaz okudu, arkasında buna 300 kişi namaz okuduk. İmam özünün namazı plus 300 kişinin namazı soğuğunu alatken de. Qarаңыз. Biz birli alamız da. Bu imam olsa 300 kişinin soğuğunu alat. İhlas olsa, жақшы okusa. Emi Құдай сақтасын. وَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَهُوَ عَلَيْهِ
Канчалык кемчилдик болса, ана ушунун мойнунда болот. Себеби ушунун баардыгын мойнуна алып, анан Аллаху акбар деп атат да. Ошон үчүн имамчылык туугандар өтө чоң жооптуу иш да. Буну талаша турган эмес, кача турган иш өзү. Бирок иншалла коом карап туруп, жок. Сиз бизге имам болушуңуз керек. Биз аркаңыздан ыктыда кылабыз дей турган болсо, ал качпай ошо коомдун ишенимин актап, жакшынакай аткарып берип турса, Кудай кааласа ушунча улуу соопторду алат. Амин деп сообу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза камал имам, кала имам." Имамчы гойрил магдуби алейхим валаддаллин дегенде факулу амин, амин деп айткыла деген. Фа иннаху ман вафака каулуху каулал малаика, анткени кимдин сөзү периштелердин сөзүнө дал келип калса, гуфира лаху ма тaqaddama min dambi, анын мурунку бардык күнөөлөрү кечирилет. Ида кала ахадукум амин, качан бирөөңөр амин дегенде, ва калал малаика фис сама, асмандагы периштелер айтат экен амин деп. Фа вaqatat ихдахума ал-ухра, бири-бирине дал келгенден кийин, гуфира лаху ма taqaddama min dambi, раваху Бухари ва Муслим, мурунку күнөөлөрү кечирилет. Бухари, Муслимде келет. Карап туруңуз. Намаз окуп Фатиха сүрөсүн окугандан кийин акыркы сөзү гойрил магдуби алейхим валаддаллин дегенден кийин амин деп айтуу бар. Ошол сүннөт. Амин деп айтуу сүннөт. Ушул аминди ичибизден айтабызбы, же үндү чыгарып айтабызбы? Бул тууралуу аалымдардын ортосунда талаш. Бизде Ханафи мазхабта ичибизден айткан сүннөт. Башка мазхабтарда үнүн чыгарып айткан сүннөт. Бирок чын-чынына келгендечи аминдин өзү сүннөт. Бирок азыркы талаштын себебине сүннөттүн өкүмүнөн ылдыйын айтышат дагы аула. Жакшыраагы кайсы? İçinden айтуу же сыртынан айтуу, үндү чыгарып айтуу. Ханафи мазхаб айтат, içinden айткан ушул жакшыраак. Атак сырттан айтса деле мейли болот, бирок жакшыраагы içinden айткан. Беркилери айтат кандай дейт? Жакшыраагы үндү чыгарып айткан, бирок içinden айтса деле болот дейт. Кыскасы туган, бир жерде карай турган болсок, экөөнү тең айтса болот экен. Бирок Ханафи мазхаб Орта Азияда 13 кылымдан бери içinden айтканды ушуну карманып, ушу жакшыраак экенин ынанып, соо көбүрөөк экенин ынанып карманып келип атат да. Ошон үчүн мындай немелерде мындай дүрбөлөң салып, андай эме кылган кереги жок. Коомчулук менен Кудай кааласа ичиңизден амин деп кое бериң, үнүңүздү чыгарбай эле Кыргызстанда. Меккеге барганда үндү чыгарып айтыңыз мейли, башка жерде өзүңүздүн каалагандай. Бирок мындай алхамдулилlah кээде бирөө ичинен айтып турсан айтып, анан ушу дагы бир жаңжалга алып келип коюп атат да, билимсиздиктенчи, талаш тарышка алып келип коюп атат. Мыналар мындай, анан кээ бирлери силер намаз болбоду деп. Жок туган. Амин деп өзү айтуу, машаалла. Ичиңде бул мындай да, амин деген сөз бар го. Бунун мааниси истажиб. Ифал када, жолсо ушундай болсун, ушундай кылсын деп. Бул деген Алла кабыл кыл деген сөз. Дуа да. Амин бул дуа. Амин некене? Бул дуа тугандар. Дуа тууралуу Алла өз айтат да, ичиңерден кылгыла дейт. Уду раббак тадарва хуфия. Жалдырап, жалбырап, ичиңен кыл деп атат. Алла Таала угат да, сен ичиңен кылсаң делечи. Ошон үчүн иншалла хадисте экөө тең келет. Үндү чыгарып айтуу дагы бар, үндү ичинен айтуу дагы бар. Ошон үчүн буну талаш кылгандып, сеники туура эмес, меники туура дегенин кереги жок. Анчалык барган кереги жок. Атак сообу боюнча алхамдулилlah мына. Андан кийин сооптугуңуз кандай дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза саллайтум фа акиму суфуфакум." Качан намаз окуйын деп каласыңар го, биринчи сапыңарды тегиз алгыла. "Ва ля уммакум ахадукум фа иза каббара факаббиру." Жана бирөөңөр имамчылык өтсүн дагы, имам такбир Аллаху акбар дегенде силер дагы такбир айткыла. Жана качан гойрил магдуби алейхим валаддаллин дегенде силер болсо амин дегиле. Юджибкумуллах, Алла сөзсүз кабыл кылат, жооп берет дейт да. Хадисте келет: "Ма хасадкум яхуд, ал-яхуд ала шей, ма хасадаткум ала амин, фа аксиру мин каулиха." Ой, угуп алыңыз. Ибн Мажада риваят келет. Ибн Аббас разияллаху анхумадан пайгамбарыбыз айтып атат: "Ма хасадаткум ал-яхуд ала шей, ма хасадаткум ала амин, фа аксиру мин каулиха." Жөөттөрчө ушу амин дегениңерге көрө албастык кылат. Бундай башка нерсеңерге көрүлбастык кыла албайт алар. Кылбайт дагы.
Ошондуктан ушу амин деген сөздү көп айткыла деди пайгамбарыбыз. Ошон үчүн мисалы биз дайыма дасторкондо деле амин деп коебуз го. Я сапарга кеткен адамга дуа кылыңыз. Амин. Я намазда деле амин, амин. Аминди жөөттөр көрө албайт. Шайтан көрө албайт, жөөттөр көрө албайт. А буну биз канчалык алхамдулилля көп айтсак, ошончолук соогу көп экен да. Амин кетчи. Андан кийинки хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: Алла Таала мага 3 касиет берген. Биринчиси салатан фи суфуф, сапты тегиз алып туруп намаз окуу. Экинчиси тахия, саламдашу, себеп дегенде бейиштердин саламдашуусу бул. Үчүнчүсү амин. Менде мурдагы пайгамбарларга бирөөсүнө дагы берилген эмес дейт. Бирок Алла Таала Харун пайгамбарга берген, Муса пайгамбар дуа кылганда Харун пайгамбар амин деп турат эле, Алла Таала экөөңөрдүн дуаңарды кабыл кылдым деген. Бул мындай да. Пайгамбарыбыз айтып атканы амин дегендичи менин үммөтүмө гана берген деп атат да. Карачы. Муса пайгамбар менен Харун пайгамбарга да Алла Таала амин деп берген экен. Себеп Муса пайгамбар дуа кылганда Харун пайгамбар амин деп турган. Курандын айтуусунда. Муса пайгамбар Аллага дуады кылып атат, Харун пайгамбар амин, амин деп. Жыйынтыгында Алла айтат: "Экөөңүн тең дуаңарды кабыл кылдым" деген да. Демек, тугандар, ким дуа кылса, амин деп коштоп турса, ошондолордун бардыгынын дуасы кабыл болот экен да. Амин деп тур, я Алла, ошон үчүн качан бирөө дуа кылып атканда амин деп туруш керек экен. Эмне деп туруш керек экен? Апаңыз дуа кылганда амин деп туруңуз. Атаңыз дуа кылганда амин деп туруңуз. Досуңуз дуа кылып атса сизге амин деп туруңуз. Балаңыз дуа кылса сиз амин деп туруңуз. Имам дуа кылып атса амин деп туруңуз. Себеп дегенде алхамдулилля буну мынандай ушу дуаңардын барды. Себеп дегенде экөө тең дуа кылып, анан экөөңүн дуаңарды кабыл кылдым деген жок. Муса пайгамбар дуа кылып атат, жанында Харун пайгамбар амин деп атат, экөөңүн тең дуаңды кабыл кылдым. Демек, мына дуа кылуучу эмнени сураса, ошо амин деп аткан ошону сураптыр да, полный. Ал дагы дуа кылгандай да. Ошон үчүн айтат, экөөңүн тең дуаңды кабыл кылдым деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат, бир жолу жөөттөр келип калган эле. Анан айтты: "Булар болсочу, Жумага Алла Таала бизге жума күндү берди, ушуга көрө албастык кылышат. Экинчиси кыбланы, Каабаны берди Алла Таала, буга көрө албастык кылышат. Үчүнчүсү болсо имамдын аркасына туруп, "Вала далин" дегенден кийин амин деп айткан ушуга көрө албастык кылат" дейт. Хасат кылышат деген да. Бир риваятта болсо амин менен саламга булар болсо көрө албастык кылат дейт. Ичи тардык кылат экен да, көрө албастык ичи тардык да. Жөөттөр мусулмандардын амин дегени менен жана саламдашып ассаламу алейкум деп учурашканына булар ичи тардык көрө албастык, ичи күйөт экен да. Ичи күйөт экен да. Ичи өрттөнөт экен бугачы. Амин менен салам, ассаламу алейкум деген. Биринчи сапта намаз окуунун собобу. Бара ибн Азиб разияллаху анхудан риваят: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям яти нахията саф ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول." رواه ابن خزيمة. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазга турганда чыгат эле дагы сахабалардын сабын башынан түздөп келет эле. Ийинге ийин тийгизип, көкүрөктөрдүн бери чыгып калган болсо сен кел, нарарак кирип калган болсо сен беререк чык деп сапты тегиз кылып туруп, андан кийин намаз окуйт эле. Кээде эскертүү берет эле: "Ай, сапты силер тегиз алгыла. Кыйшык бириңер кирип, бириңер чыгып, ошондой турбагыла. Жүрөгүңөрдү Алла Таала ошондой кылып коет" дейт эле. Аралаштырып салат. Аркыл кылып салат. Аркыл турсаңар жүрөгүңөр аркыл болот. Ошон үчүн сапты тегиз кылла дейт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканы: "Фаинна тасфията суфуф мин иқамати ссала." Намазды тегиз алуу, сапты тегиз алуу, бул намазды тургузууга кирет. Намазды окуунун ичинде, намазды тургузуунун өкүмдөрүнүн ичинде сапты тегиз алуу. Ошон үчүн кээ бир адамдар сап канча көңүл бар, Аллаху акбар, Аллах шашылба.
намазды қарап оң жағыңа бір қарап қой, сол жағыңа бір қарап қой, алдырақ шығып алсаңыз, сіз арқарақ шығып алсаңыз деп тұрып, сапты тегіз алыш керек. Сап қандай тегіз болса, жүрегіңіз тегіз болады. Сауыз қандай түз болса, жүрегіңіз түз болады. Сап қишийса, біріңіздің ойыңыз, көңіліңіз, жүрегіңіз қишияды. Бұны пайғамбарымыз айтып, жүрегіңіз қишияды дейді. Егер сап қишийса, жүрегіңіз қишияды. Тәсірі бар да. Қарашы қандай немене. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "İnna Allah ve malaikatahu yusalluna ala saffil awwal aw sufuful awwal." İbn Majah. Allah Taala jana perişteleri birinci sapqa özgöçe rayımın jadırат deydi. Allah subhanahu wa taala birinci sapqa, birinci saptınçı faziletiçi başkaça da. Oşunçu tuğanlar egerde biz albatta türtüşüp talaşıp neme kılgandan emas. Бірақ бош жай болса, сіз арқада отырбай, бірінші саптан алып қалыңыз. Алла Тааланың өзгөчө сізге райымы, сізге саламы. Кейінгі хадисті оқыңыз не дейді? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Алла Таала жана періштелері бірінші сапқа өзгөчө райымын жадырат дегенде сахабалар айтышты. Ва аля сани екіншігечи деп сұрау берді. Пайғамбарымыз айтты: Алла Таала жананың періштелері бірінші сапқа райымын жадырат деді. Сахабалар екіншіге деле деп қойды. Екі жолы, кейбір риуатта 3 жол айтып, бірінші сап дегеннен кейін, андан кейін екінші сап, андан кейінгі деп кеткен. Бір хадисте Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейді. Жоқ. Ирбаз ибн Сария разияллаху мындай дейді: Пайғамбарымыз кана ястағфир ли саффил аувал саласан ва лисани марратан. Бірінші сапқа Пайғамбарымыз 3 жолы Алла Тааладан бірінші сапта оқыған адамдардың күнәлерін кешірімін сұрайды дейді. 3 жолы. Анан бір жолы екінші саптығын сұрайды дейді. Кейінгісін. Демек не дейді? Пайғамбарымыз дуа қылып екен: Я Алла, бірінші сапта намаз оқығандардың күнәсін кешір. Я Алла, бірінші сапта намаз оқығандардың күнәсін кешір. Я Алла, бірінші сапта намаз оқығандардың күнәлерін кешір. Я Алла, екінші саптағылардың кешір. 3 жолы дуа бірінші саптағыларға деділер. Ошон үчүн кайерде болсо биз өзүбүздү аркага тартпай, машалла, намаз окуганда сапка, биринчи сапка аракет кылышыбыз керек. Андан кийин экинчи сап, үчүнчү сап жана бар. Менмин деген табииндердин Саид ибн Жубайр разияллаху анху 30 жыл дейт. 30 жыл азанды мечиттин ичинде уктум дейт. 30 жыл 5 убакыт намазды каякта окуп туруп, азанды биринчи сапта. Birinci sapta. 30 жыл имамдың артын қарап оқыдым дейді. Башқа жақты қараған жоқмын дейді. Тияқ бияқтар бір башқа астында башқа сап тұрып қалған жоқ деген сөз да. 30 жыл дейді. Не уақыт болды? 10 минут бар. Алла барымызға тауфиқ берсін. Ушындай адамдар болған екен. Амалға ушындай бекем, ушындай пайғамбарымыздың дұғаларын алғандар болған екен. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi: "Lev ya'lamun nas ala ma fi'n nida ve saffil awwal, summa lam yajidu illa yastahimu aleyh lastahamu." Ravahu Bukhari ve Muslim. Eğer de adamlar azandın, jana birinci saptın soğuğun bilgende, anda bular oşo bardығы жарышып, ептеп bir мәселе менен кантип чечсек болот дегенде, чучугулак менен чечкенге келишмек дейт да. Ушунча соого. Аса, кийинкисин кийин улантайлы. Иншалла. Суроолор болсо, суроолорго жооп берейин. Assalamu aleykum, ajeküm, aleykum assalam, ajeküm. Apam көп жылдан бери белгисиз оору менен ооруп келет. Апама дуа кылып коюңузчу. Алла шифасын берсин. Аллахумма шфиха шифаан камилан аджилан мустамирран. Апаңызга Алла Таалам толук туруктуу тез ара шифа берсин. Оңолуп кетсин иншалла. Фатиха окуп дем салгыла. Өзүңөр кичине азма садака кылгыла. Иншалла Кудай кааласа үмүтүңөрдү үзбөгүлө, канча карсаңар дагы жакшы болот. 1-2 күндө келинчегим төрөгөн, төрөйүн деп жатат дейт. Келинчегиме жана балама бата берип коесузбу? Ошол нерсебиз жана дагы 2 уулума сизге курма ооз тийгизип балдарыма бергим келди эле.
мүмкін болса ажекем төрөлүүчү нәрестебизге ат тандоо маселеси боюнча Исмаил жана Ясин аттардын бирөөсүн тандап берсеңиз. Исмаил коюңуз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын чоң аталары Исмаил пайгамбар, Ибрахим пайгамбардын баласы болот. Бул дагы пайгамбар, Каабаны курган. Исмаил пайгамбар деп коюң, аты жакшы болот, машалла. Так, андан курма сизге кичине эле тиштеп берсеңиз балдарыма, Алла сизден разы болсун. Макул буйрса намаздан кийин. Assalamu alaikum, alaikum assalam. 11 сентябрь күнү сапарга чыгып жатам. Алла жолунда дуа кылып берсеңиз, Алла Таала илимиңизди зияда кылсын. Амин. Алла сапарыңызда, сапардын дуасын билесизби? Болсо азыр мына мен айтып берем, жакшы жаттап алың, же запись кылып алың. Аллахумма инни ас'алука фи сафарина хада албирра ваттақва ва минал амали ма тарда. Аллахумма хаввин алейна сафарана хада ватви анна бода. Аллахумма анта сахибу фи сафар вал халифату фил ахл. Аллахумма инна науду бика мин ва'та'i сафар ва каабатил мандар ва су'ил мунқалаб фил мал вал ахл. Я Аллах, мына ушу сапарымда сенен жакшылыкты сурайм, күнөөдөн сактанууну сураймын, жана сен разы болгон амалды кылганды сурайм. Я Аллах, узак сапарымды жеңил кыл, оор сапарымды жеңил кыл, узак сапарымды жакын кыл. Я Аллах, сапарда сен менин шеригимсин. Я Аллах, сапардан, ушу сапардан. Я Аллах, мен сенен Аллахумма анта сахби фи сафар, сен шериксин, вал халифата фил ахл, үй бүлөмдө бала чакамда орун басарсың. Я Аллах, мен сенен пана тилеймин. Ушу сапарда кырсыктардан, жаман көрүнүштөрдөн, үй бүлө бала чакама, мал мүлкүмө жамандык менен кайтуудан деген дуада. Ушуну иншалла биз барыбыз пайгамбарыбыздын бул дуасы бизге үйрөткөн. Сапарда ошон үчүн дайыма жакшылыкты сурашыбыз керек экен, таквалыкты сурашыбыз керек экен, Алла разы болгон амалдарды кылганды сурашыбыз керек экен. Жана Алла Тааладан сапардын жеңилдиги, сапарда Алла Таалам, я Алла, өзүң илим кудретиң менен мен шериксин, жана үй бүлө бала чакамы таштап кетип атам, сен бул жакта өзүң орун басарсың. Я Алла, эми ушу сапарда жаман абалга чалдыктырба, жаман көрүнүштөргө калдырба, кырсыктарга, ушундайларга деген дуада. Алла Таалам иншалла кабыл кылсын, сапарыңызга береке берсин. Азизбекова Самаргүл эжебиз 1 айдан бери 3 жолу операция болду. Дуа кылып коюңуздарды сурайбыз. Аллахым жеңил кылсын. Амин. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Я шафи. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم عافيهم اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا مستمرا жараткан Аллах ошо оорулардын баарына өзгөчө мына я Аллах дуа тилек кылып я Раббул аламин кат жазгандарды ошо оорулардын баарына толук турукты шифа берген, сакайып кетсин. Үй бүлө бала чакасына курсанчылык менен кайтаргын. Жараткан Аллах күнөөлөрүн кечиргин, даражаларын бийик кылгын. Сапарга чыгып аткандар бар экен, сапарын я Аллах байсалдуу кылгын, берекелүү жемиштүү кылгын, ар кандай кырсык апат балерден сактагын. Ушул жерде кол көтөрүп турган, ушума илим мажлисине катышкан, илим мажлисинен угуп аткандардын баарын кандай кажети болсо өзүң орундаткын, бактылуу жашоо бергин, иштерине я Аллах баарын оңунан чыгаргын, ооматтарын бергин, дүнүйөнүн кордугунан ахиреттин азабынан сактагын. Элибиз, мамлекетибиз, журтубузга тынчтык, амандык, туура түшүнүк, биримдүүлүк, достук өзүң насип кылгын. Раббана атина фид дуnya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.